куда. Ата-энелерден балдары төрөлө электеле кудалашуусу. Ымаласы жакын адамдар өздөрүнүн жакындыгын бекемдөө же сөөк жаңыртуу максатында же жоопкерчилик согушта жеңилген элдин башчысынын жеңген тараптын каны менен достошкон учурда эгерде келечекте бири уулду, экинчиси кызы болсо баш коштуруу үчүн кудалашкан. Мисалы эми бел кудасы боюнча бул айталык аялдарынын боюнда бар экен кезинде али төрөлө элек балдардан кудалашып койду. Андай кадамга ким барган? Бири-бири менен жакын санашып, илгертен мамилешип жүргөн, дос болуп жүргөн адамдар, өтө көңүлү жакын адамдар гана ошондой жасаган. Ар бир үй биле эле бел куда боло берген эмес. Анан болжошкон жакшылык ниет менен эгерде мына экөөбүздүн аялдарыбыз тең уул төрөп калса, экөөнү кучакташтырып дос кылайлы деп туруп. Анан кокусунан бирибиздин аялыбыз уул, бирибиздин аялыбыз кыз төрөй турган болсо, куда болойлу деп ошентип. Тарыхый этнографиялык материалдар ырастаган никенин бул түрү бизге жумшартылган, өзгөргөн түрүндө келип жетти. Күн мурунтан болжошкон. Бул деген сөз ошол өздөрүнүн баягы жылуу мамилесин, ынтымагын дагы улантып кетсин үчүн, ошол мамилени үзбөш үчүн жасалган кадам болгон да. Экинчиден кандайдыр бир деңгээлде ушул төрөлгөн балдарыбыз дагы мына биздей ынтымак болсун, биздей жакын болсун, анан негизги ишеним жатат. Биздин тилибизди алат ушулар кийин, биз айтканыбызды кылышат. Бизди алыстатпай экөө жакын кылат деген үмүт менен ошентип бел куда деген ушундай болуп атат. Бешик куда бул балдар бешикте бөлүнүп жаткан мезгилде болуп атат. Мындай учурда деле дал ошондой эле мамиле. Болучоктогу баатыр менен анын ала турган улуктуусунун алар төрөлө электеле бири-бирине ыйгарып коюу, кээде экөөнүн бир убакытта төрөлүшү, алардын бойго жеткенде бири издешип, акырында ар кыл кыйынчылыктарды башынан өткөрүп үйлөнүшү да түрдүү эпостордо кеңири кездешкен эпикалык салттардан. Мисалы, өзбектердин Алпамыш, казактардын Козу Көрпөш менен Баян сулуусу, түркмөндөрдүн Тахир менен Зухра эпосу, баш каармандардын жана алардын колуктуусунун аталарынын бел куда болгонун айтсак болот.